Сиз кантип токтоп атасыз? Парковка кылганды билесиңерби? Ооба. Эки машина токтой турган жерге токтоп алып турсуңар эми. Уялбайсыңарбы? Жакшынакай эле турам. Мен Нормально токтотпойсуңарбы машинени? Мен биринчи келдим, силер тети жакта толтура эместе турат, ушул жакка токтой бердим. Эми толтура машина болгону менен баары бир өзүңөр карасаңар, линияны карабайсыңарбы? Эки машинеге токтоп туруп алып турсуңар. Чоң. Кайсы линия, кайсы эже? Эмне праваны сатып алдыңар беле? Эмне болду эле? Жок, окуп эле алгам. Окуп эле алдыңар беле? Анда аябай начар окуган окшойсуңар экиге. Мен вообще-то биринчи келдим. Биринчи келгениңер менен мындай элге да удобный кылып токтотуп албайсыңарбы? Карачы, биздики бияка ошончо келип именно ушул жерге токтойсузбу? Тети жактарды караңызчы, эместе толтура туруп. Чоң кыз эми элдин баарын сыйлаш керек го дейм. Мен эле эмес. Туурабы? Кыз болсоңор эле ушинте бересиңер. Ар дайым ушундай кыласыңар. Шаарда пробка кылган силерсиңер. В смысле кыздар? Кыздардын баары ошентишет. Ооба, ошентишет, баардыгы ошентишет. Сизчи? Мен антпейм. Мына ушундай тамашалуу ыргакта биз рулдагы жылдыз берүүсүн баштайбыз. Ал эми биздин коногубуз мыкты актриса Альбина Имашева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ушундай окуялар көп болобу? Көп эле болот. Кыздар менен көбүнчө жигиттер менен ушундай көп эле болот негизи. Мынакей сиздин кычыраган сонун машинаңыз бар экен, күмүш түстөгү, биик. Бул машина үй бүлөлүк машина деп айтсак болот. Ооба, үй бүлөлүк машина. Арнис экөөбүз чогуу айдайбыз. Орусча айтмакчы практичный, экономичный. Бардык жака жарайт. Өтө кымбат эмес. Ошондуктан бизге үй бүлөбүзгө жагат. Ыңгайлуу, Ыңгайлуу. Арнис мырза менен чогуу айдайбыз деп калбадыңызбы? Талашып калган учурлар болобу? Талашып калган учурлар боло элек. Экөөбүздүн жумушубуз бир болгондон кийин экөөбүз бир келебиз, бир кетебиз. Же болбосо мен бир жака бара турган болсом Арнис жеткирип, же болбосо Арнистин жумушу болуп кала турган болсо экөөбүз бир жүргөнгө аракет кылабыз. Эч кандай машина талаша элекпиз. Мен айдайт элем, сен айдайт элең. Эгерде экөөбүздүн жумушу эки жакта болуп калса, таксиге отурганга туура келет. Ошондой. Кимиңиздер жакшыраак айдайсыздар? Мисалы, арт менен келип парковка кылганды деген сыяктуу. Арнис эми бар эркек деген эркек да, эркек көбүрөөк мындай рефлекстери туура жайгашкан эмес ансыңарындай. Арнистики жакшыраак, ар дайым үйрөтөт, мындай кыл, тиндей кыл деп. 10 жыл болсо эмне болгон күндө деле баары бир ар бир жашооңду күнүгө экзамен тапшырып күнүгө үйрөнүү менен өтөт эмессиңби? Ансыңарындай машинени үйрөнгөн, күнүгө үйрөнөбүз экөөбүз тең. Машинанда экзамен тапшырып ошондой кылабыз да. Азыр унаңыз жылытуу системасын иштетип атканын байкап турабыз. Бул деген сиздин кыздарыңыз салондо баарында болгон, салондо отурат кыздар. Көбүнчө эле салып жүрөт окшойсуз менин баамымда. Ооба, көбүнчө салганга туура келип калат. Анткени кичине кызыбыз эмчек эмет эмеспи? Ансыңарындай ошондой улуу кызым багат. Ортончу кызым үйдө калып калмак беле жалгызсам кош эшикти алабыз. Ардактуу достор, биз алдыда Альбина айымдын унасы менен таанышабыз жана ошондой эле сулуу кыздар менен дагы маектешебиз. Ооба, Кудай буйрса. Кеттик анда. Үлгүсү Honda CR-V. Чыккан жылы 2005-жыл. Кыймылдаткычынын көлөмү 2000 сантиметр куб. Баасы 6500 АКШ доллары. Жогоруда сурап калбадыңызбы? Айдоочулук куәлүктү сатып алгансыңарбы депчи? Сиз өзүңүз кандай жол менен алдыңыз эле? Окудуңуз беле? Ооба, окугам. Окуп алгам. Кадимкидей биринчи механика машина айдап, экзамен тапшырып кадимкидей эле окуп алгам. Негизи эле, мисалы, машинаңыз жолдо белде бузулуп калган учур болду беле? Кудай сактасын, боло элек. Ар дайым Арнис өзү мындай өтө тыкан, өтө жоопкерчиликтүү да. Ар дайым машинаны бир жери тыкылдап же бир неме болуп калса эле каратып, баардыгын каратып турганга аракет кылат. Азыр жумуштун жанына келдик, токтотуп кое берсеңиз болот. Биз жумуштун жанына келдик, мына театр. Бузулуу демекчи, мисалы, бир дөңгөлөк жарылып калуусу күтүлбөгөн нерсе да, ошондой нерсеге даярсызбы? Деги эле дөңгөлөк алмаштырып көрдүңүз беле? Же алмаштырганды билесизби?
дөңгөлөк алмаштырып көрө элекмин. Ага даяр боло элекмин. Ариниске эле ишенем. Аринис жанымда ар дайым, ошондуктан Аринис экөөбүз эмне кылсак да баарын жасайбыз. Жаныңызда жок болсо чакырасыз деп Чакырам. ойлойсуз. Бул жакта сиздин кичинекейиңиз үнүн чыгарып атат. Эй, Жежешка, канча ай болуп калды? 6 ай болуп калдык. Чоңоюп калган турбайсыздарбы? Кел. Оп, балаши. Биз болсо Аринис мырза менен Альбина айымдын сулуу ушундай кыздары менен таанышалы деп турабыз. Атың Аруке? Ооба. Аруке, канча жаштасың? 8. Азаматсың. Сени ТикТокто жылдыз болуп жүргөнүңдү көрүп атабыз да, жакшы көрөсүңбү? Ооба. Эмнелерди тартканды жакшы көрөсүң? Бийби же кандайдыр бир нерселерди аткаргың келеби? Кенен айтып берчи. Жок, көбүсү неме бий. Бий менен неметим. Үйдө деле бош отурганда сабактарымды окуп бүткөндөн кийин бий менен эле неметим. Телефонду алып туруп музыканы коюп бийлеп. Чоңойгондо бийчи болгуң келеби? Ооба. Ырчы. Ырчы болгуң келеби? Ырдап бересиңби анда бизге? Меники жакшы көргөн ырымдан ал корейский, Blackpink'тин ыры да. Ай. Билесиңби сен сөздөрүн? Ооба, билем. Кел анда. Көрүүчүлөрдүн баары сен ырдайм дедиң, бийлейм дедиң, аябай күтүп калдык да. Blackpink'ти айтсаң аябай эле интрига жаратып койду. Анда эмесе бул камераны карап туруп, ырдап берчи. 푸른 듯이 울어졌죠. 발가락 뜨고 저 뒤에까지 엉구자라 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 I see 깜깜한 이곳을 like up the sky 고민 소리 지나 kiss it bright. Ай, Азаматсың. Сен корейчени кактан үйрөнүп алдың? Муну мен дайым эле огом. Өлө үйрөнүп алдыңбы? Ооба, жакшы көрөм да. Ай, Азаматсың. Мектепте канчанчы класссың? 2. Аралыктан окуп атасыңарбы? Дистанционно окуп атасыңарбы? Үйдөн эле окуйбуз. WhatsApp менен. Кыйналган жоксуңбу? Кыйналдым да. Сагындыңбы? Январдан баштап ачылат дейт го, Буйруса барасың, Жакшы. Эми Маделина, Мадалена менен сүйлөшөлү. Канча жаштасың, сен эмнеге кызыгасың, өзүң жөнүндө айтып берчи. Сулуу болуп эле сүрөткө түшүп койгонуңду эле көрүп жүрөбүз. Стоматологко буюрса тапшыргым келет. Канчанчы класс окуйсуң? 10. 10-класс буюрса, кийинки жылы бүтөм. Стоматолог болсуң. Эмнеден улам бул кесипти тандадың? Чыгармачыл. Үй бүлөңдүн баары чыгармачыл адамдар, ал тургай Аруке дагы ырдап атат. Сен башка тармакка кетип атат экенсиң. Эмнеге? Билбейм, бирөө хотя бы башка жака кетиш керек. Чыгармачылык чымындарың барбы? Жок, андай нерсе. Ырдабайсың, бийлебейсиң. Жок. Эки айтаң. Жөн эле колдоп коесуң. Ооба. Киного тартылдыңбы? Ооба, сериалга тартылгам. Кичинекей сиңдиңер жөнүндө айтып бергилечи, кимиңерди жакшы көрөт, кимиңердин колуңарга бат келет? Мамамдын эле колуна жакшы көрөт. Баары экөөбүздүкүнө келсе эле сразу ыйлап. Азыр эми билелек да. Болбой эле бирок силер карайсыңар. Ооба, биз карайбыз. Бириңе бириң түртөсүңөрбү ыйлап атканда? Ооба, түртөбүз. Убакта Аруке качасың? Ооба, качам. Ампасы менин колума келгенде булар ойлошот да, чымчыды депчи. Ыйлайбы? Мынтип колума келгенде эле ыйлап баштайт. Ошон үчүн мен албайм да. Айтасың андан мен чымчыган жокмун деп, Ооба, ишенбейт. Уктатканда ойготуп кетем деп кой. Ойготуп саласыңбы? Эмнеге? Эртең менен ойготуп кетем, андан кийин алып кетип калам. Сага көңүл бурулбай калды деп чымчып койбойсуңбу кээде? Жок. Көңүл бурулдун баары кичинекей сиңдиме кетип калды, мени унутуп баратышат ушу деп акырындан өч алып койбойсуңбу? Жок, ооба. Айтпайсың, Азамат Белек деп койбойсуңбу? жакшы экен. Биз сени ырдатайын десек, ырдабайм дедиң, бийлетейин десек, бийлебейм дедиң. Тишим карап берчи деп койбойм. Тамаша. Азаматсыңар?
Альбина айым, кичинекей кызыңыз Асманды көрүп мен Арнис мырзага окшош турдум да. Башкалар да ошентип айтышабы? ооба көп эле Арниске окшош турат, Арниске окшош экен депчи. Анан Арнис дагы аябай сүйүнүп, кыздар мага окшош деп. А улуу кызым болсо мага окшош. Аруке менен Асман Арниске окшош мүнөздөр менен да окшошуп калат да. Ыйлак эмеспи кичинекей? Жок, Кудайга шүгүр, ыйлак эмес. Ошон үчүн көбүнчө съемкаларда тияк биякта жүрөм. Балдар канча көбөйгөн сайын кичүүсү улам таттуу боло берет деп айтышат да. Анан Арнис мырза өзгөчө жакын болуп жаткан жокпу? Негизи Арнис өзү кыздарына өзгөчө жакын. Арнис сүйлөшөт кыздар менен, кеңешет, сырдашат дегенде. Мен болсо энелик кылам да. Мындай кыл, тиңдей кыл деп көбүнчө урушуп, тарбиялаганга, өзүнчө кыйын болуп тарбиялаганга аракет кыла берем. Арнис болсо булар менен сүйлөшүп, сырдашып, булардын сырын билип, эмне керек экенин билип, анан көбүнчө эле кыздары атасына кайрылат, бирдеме керек боло турган болсочу. Бардыгына жакын, баягы кыз атасына жакын болот деген чынына окшойт да. Эми сиздин акыркы жаңылыктарыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Улам кино артынан киного тартылып эле келатасыз. Улам сонун ролдорду аткарып атасыз. Бул жылы Такебай 2 тасмасына тартылдыңыз окшойт, э? Андан башка да көп тасмалар бар, э? Ооба, Такебай 2 бул мен кичи кызыбызды төрөгөндөн кийин 1 айдан кийин тартылды. Пандемиянын туу чокусунда, баягы көп жоготуулар болуп атканда, көп аябай ажиотаж болуп атканда тартылганбыз. Бакытты айтып калат, элдин баары сен жиндисиңби деп, мен урушкан адамдар да болду депчи. Анткени ушундай болуп атса сен кино тартып кычап атасың дегендейчи. Биз да ооба корктук, анткени оору жугат, вирустуу оору болуп аткандан кийин, көп адам болгондон кийин жугуп кетиши мүмкүн да. Бирок бакыт аябай строгий немелерди койду, жанагы санитардык режим эрежелерди койду. Сиз болсо жаңы эле кызыңызды жарыкка алып келип, толук торолуп бүттүңүз беле? Кыйналган жоксузбу? Кыйналган жокмун. Эми баягы үйдө карантинде жата берип өтө булугуп калган экенбиз. Тескерисинче сүйүнүп, баягы иш болсо өзүбүз көнүп калтырбыз да, ар дайым иште жүрө берип, жана үйдө жатып калганда бир ошол бир аз ыңгайсыз жаратты. Ошондуктан мен өзгөчө сүйүнүп тартылып жүрдүм. Кызым болсо кичинекей болуп, эч кандай ыңгайсыздык жараткан жок, тоскоол болгон жок, жолтоо болгон жок. Ага да рахмат. Ал да кичине эпизодунда тартылып калды, кичинекей эпизодунда. Кудай буйрса, эми Такебайды 10 декабрда чоң экрандардан көрүп калсаңыздар, эми ошондо бул кыз турбай деп айтып каласыңар. Асманго деп. Майчилер жөнүндө сурагым келет. Алар менен кызыктуу окуя болгон эмес десеңиз ишенбейм да. Майчилер менен бир жолу анда биз Арнис экөөбүз жаңы үйлөнүп, анан айылга чакырат го, сеп бергенгечи мен жактагылар чакырып калды, төркүлөтүп, анан төркүлөтүп чакырып, анда мындай машина жок, анан бир дос балабыздын, Канат деген дос балабыз Жони деп эркелетип коебуз. Анан анын машинеси жана Жигули машиналар бар го, ошолун айдатып алып, аябай сүйүнүп алып, мен Арнис Бишкектен чыктык да. Кайсы жылы болот ошондо? 2005 жыл. 2005 жыл экен. Анан мен Арнис дос баласы Жеңиш, анан дос баланы айдатып алып бардык айылгачы. Айылга барып эле анан кудалар тозгондон кийин кичинекей ошол машинеге кетип атканда мен себимди жүктөп беришти. Ата энемчи 10 жууркан идиш аяк ошо тыгылып алып келатабыз да. Бишкекке тыгылып, бул жака Арнис экөөбүз кичинекей болуп тыгылып алып, бияка төшөктөр, артында төшөктөр бүт монт алып, түн ичинде бир калп айтпайын бир 2-3-төрдө келатабыз да. 2-3-төрдө келатсак эле толкунданып келатабыз. Анан Бишкекке кире бериште ГАИ тосту. Байкелерибиз тосту, тозуп эле каяктан келатасыңар дедир. Ой, мына биз сеп алып ушундай тойдон келаттык элек десе эле, анан түшкүлө биякта рейд болуп атат деди. Рейд болуп атыптыр чын эле. Рейд болуп эле түшүп атып эле. Каяктан келатасыңар ошондо? Тойдон келатыптырсыңар. Каяктан келатасыңар? Көлдөн келатабыз. Көлдөн келатасыңарбы деп. Баягы көлдөн келгенде аякта жанагы
бизде кендир өсөт эмеспи көлдөчү жер ошондой алып келтесиңер деп баягы жууркандарыбыздын баарын түшүрүп бүт тинтип чыкты. Биз ар бирибизди тинтип чыгышты. Эми ошондой неме болуп аткан окшойт да, рейдчи. Ошентип тинтип чыгышты. Анан эми көрдү да бизде эчтеке жок. Анан мен коркуп кетип баягы аялмын да, коркуп кетип болгон өзү студент болчубуз. Студенттерге да анан неме тойлогоз тийгизели деп бир анча мынча этибиз бар болчу, борсок сорсок балык сатып алганбыз. Анан ошолордун баарын карматып өтүп турмун да, мына байке бизде эчтеке жок, кой бериңизчи деп коркуп кетиптирмин да. Анан баягы жакшы байке экен, жүргүлө деп. Анан азыр жердин баарында рейд жүрүп атат, баары тозо берет силерди, түн ичинде келатыптырсыңар, баары тозот деди да. Анан сопровождение менен тети биз жаткан жатаканага чейин сопровождениени ошол байке жеткизип барган. Тинтиген жапкан турбайбы кайра? Ооба. Эми ал өзүнүн жумушун кылды да. Ошон үчүн дайыма ошону досторубуз менен чогулуп калганда күлүп эстеп калабыз. Баягы байкечи деп. Ушинтип келгенбиз Бишкекке деп да. Ошол байке көрүп атса, салам. салам. Aqui bacalhau, estou maneira, dançando uma carena, a tua vida, nutrição que pita. Что будет, если поцеловать? Что? Мына ушундай шаңдуу маанайда биз берүүнү жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуздар.